депутат менен болгон президентке кайрылууңуз. Анан депутаттар менен болгон маселе мындай да, мени таң калтырган нерсе, менин үстүмөн комиссия түзүүнүн эч кандай зарылдыгы жок болчу. Андай комиссия түзөлү деп маселе көтөрүүнүн өзү менимче туура эмес маселе болгон да. Себеби ал жерде мен жөнүндө маселе жок эле. Ал жерде эл жөнүндө маселе болуп аткан. Ошол элдин 1000 гектарлап жерлери кетип атса, анан ошону эмне себептен кетип атат, эмне себептен мыйзамсыз ушу чырылдап бир нерсени айтып атат, ушул киши бир жөн айтпаса керек. Келгиле ошол маселени териштирүүнүн үстүндө комиссия түзөлү деп туруп чыга турган болсо, ошол жана маселе көтөрүп чыккан жогорку кеңештин баягы айрым депутаттары, анда мен сүйүнөт элем, түшүнөт элем. Демек, ошол адамдар чындап эли үчүн күйөт экен деп. Айрыкча мына ошол Арабан районунун өзүнөн шайланган депутаттар дагы ошол маселени көтөрүп чыгышпадыбы? Бул эми аброюна шек келтирип атат, анан биздин коллегабыздын тиги аброюна шек келди, адамдык бир абийирине шек келди депчи. Анан мен таң калдым да, эми чындыгын айтканда, мына мен өткөндө ошол жолугушууда дагы айттым. Мисалы биз үчүн ал жердеги жогорку кеңеште отурган ошол райондон шайланган бир депутаттын эмес, ар намысы эмес, ушул Ош облусунда жашап аткан 1,5 миллион карапайым калктын ар намысы, ошолордун абийири, ошолордун укугунун тепселенип атышы биз үчүн маанилүү, биз үчүн ошол өйдө турат да. Анан комиссия эми ал жерде түзүлгөн жок, бирок атайын ушул жерге жыйынга келишип, анан ошол маселени көтөргөнгө аракет кылышты, кайрадан ошол жыйында көтөргөнгө аракет кылды. Бирок эми эл, мен ойлойм, эл өзүнүн баасын берди, эл өзүнүн сөзүн айтты, ошол жерде кандай болду, эмне болду деп. Мына суу алып кеткен жерлер бар ошол убакта. Ошол эле күнү депутаттар келерден бир күн мурда түндө мына жаратылыш кырсык экен. Эми бул Төмөн айыл өкмөтүндө эгин талааларын суу каптап, улай каптап калды. Алай районунда жамгыр жаап, көпүрөнү алып кетип, мына жол бузулуп, жол жабылып калды мисалы. Ошондой маселелерге комиссия түзүлүп, ошондой жерге келип, раз ошончо Бишкек шаарынан күндө эле келбейт да депутаттар. Ошентип раз элге келгенден кийин ошондой жерлерди барып көрүш керек эле. Анан ошол 1000 гектар жер эмнеге кетип калган, ал кандай жер, кантип иштетип атат деп ошол жерге келиш керек эле. Жеринде барып элди чогултуп, жеринде барып көрүш керек эле. Анан бир залга келип эле баягы ошол маселени көтөрүп, анан ал жерден эле бир саясий чечим кабыл алып кетебиз дегендин өзү менимче туура эмес маселе да.